Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Үчүнчү принцип – билим. Акылга ээ болуу, күмүшкө ээ болууга караганда жакшы жана анын пайдасы алтындан да кымбат. Ал баардык баалуу таштардан кымбат турат. Эгер ага ээ болсоң, сага эч ким тең келе албайт. Акылман сөздөр. Биз жашап жаткан заман унаа жарышы сымал. Ал эми биз анын катышуучусубуз. Жарыштан жеңебизби же утулабызбы деген суроо негизги маселе. Жообу болсо бизден көз каранды. Эгер сиз атаандаш көп болгон жарыштын катышуучусу экениңизди түшүнсөңүз, жеңиш сизге жакын. Ал эми утула тургандар жарышка катышып жатканын да билишпейт. Заманбап жашоодо атаандаштык күчтүү, андан бир гана жеңишке жетүү керек. Агым менен жүрүп отурсак, жеңилүү ызасын тартып калаарыбызды эрте түшүнүү керек. Жейрен аман калышы үчүн күн бою эң тез чуркаган арстандан да тез чуркашы керек экендигин билет. Ал эми арстан ачка калбаш үчүн эң тез чуркаган жейренден да тез чуркоосу керектигин билет. Бул тамсилдин маңызы ар ким өзү үчүн күрөшпөсө башка бирөөгө жем болуп калат дегендик. Маалыматтык доор. 1815 жылы башталган индустриялык доорду адамзаты 6000 жыл айыл чарба менен алектенип жүрүп күткөн. 1950 жылдары өнүккөн өлкөлөрдөгү жумушчулар чөйрө жай менен алектенишкен. Ал эми 1960 жылы башкача айтканда 150 жылдан кийин өнөр жай доору бүтүп, тейлөө дооруна кирдик. Бул доордо калктын басымдуу бөлүгү өнөр жайга караганда ар түрдүү тейлөө кызматтарын аткарып калды. 20 жылдан кийин 1980 жылы тейлөө доорунун ордуна маалыматтык доор кирип келди. Адамдар жаңы маалыматты жаратуу жана иштеп чыгуу менен алек боло баштады. Ал эми 21-кылымдын башталышы менен коммуникация дооруна баш бактык. Адамдардын басымдуу бөлүгү маалымат, идея, жаңылык жаратуу жана алмашуу менен алек болууда. Айыл чарба доорунун аякташы үчүн 6000 жыл керек болгон. Өнөр жай доору 150 жылга созулса, тейлөө 20 жыл, маалымат доору дагы 20 жылга созулган. Ошентип, азыр коммуникация доорунда отурабыз. Буга чейин булчуңдук күч жана өндүрүү борбордук орунда болсо, азыр акылдын күчү, башкача айтканда, билимдин жана идеянын жаралышы жана анын таратуу негизги орунда. Интеллектуалдык билим канча акча таап, кандай кызмат аткарып жаткандыкты дегеле жашоонун сапатын аныктайт. Баанын негизги булагы. Мордун мыйзамына ылайык компьютердин өндүрүмдүүлүгү ар бир 18 ай сайын көбөйүп турат. Эгер автоунаанын эффективдүүлүгү жана наркы компьютердик өндүрүмдүүлүктүн пропорциясына окшош болгондо, жаңы Lexustун баасы $2 болуп, 300 км 1 литр бензин сарптоо менен саатына 800 км ылдамдыкта жүрмөк. Айга учурулган өз учурундагы эң мыкты космикалык ракета Apollo 13-кө караганда Lexustун компьютердик системасы көп. Маалыматтык доорго кирүү менен баанын негизги булагы билим болуп калды. Бул биздин замандын сыноолору жана мүмкүнчүлүктөрү. Компания канча турат? Мен досум 5 жыл ичинде компаниясынын кирешесин 3 эсеге жогорулатып, сатууну 1 миллиондон 10 миллионго көбөйтө алды. Бирок банк ал компанияга кредит берүүдөн баш тартат. Анын себеби сатуунун көлөмүн көбөйтүүнү менен компаниянын жеке капиталын көбөйтө алган эмес. Жеке капиталга кыймылсыз мүлктүн, эмеректин, унаанын, компьютердин наркы эсепке алынган эмес. Банктын катачылыгы бул компаниянын негизги кирешеси кызматкерлердин билими экенин билген эмес. Ал эми билим болсо, кирешенин чеги жок көбөйтүүгө мүмкүн. Кызматкерлердин билими жана тажрыйбасы өтө маанилүү. Мисалы, имарат бардык мүлкү менен кошо күйүп кетсе, кызматкерлердин билими жок болуп кетпейт. Башка имараттан улантуу мүмкүн, себеби кызматкерлерде жетишерлик билим бар. Андыктан баардык учурда бир гана билимге таянуу пайдалуу. Жеңүүчү баарына ээ болот. 20-кылымда эң маанилүү болгон жеңүүчү баарын алат деген концепция жаралат. Анын мааниси төмөндөгүдөй: билим менен жөндөмдүүлүктү кичинекей эле артыкчылык жыйынтыктагы чоң айырмачылыктарды алып келет. Мисалы, жарышта биринчи келген ат экинчи келген атка караганда көп алат. Биринчи келген ат экинчиге караганда 10 эсе тез чуркады дегенди түшүндүрбөйт. Ал болгону аз гана эрте келди, бирок чоң утушка ээ болду. Ушул сыяктуу эле кайсы бир компания өз тааныштарынан аз гана айырмачылыкта алыста болгон, бирок
ал ийгиликтүү компания болууга жетиштүү болгон. Аз гана аракет менен баарына жетүүгө болот. Билимдин кичинекей эле даны чоң ийгиликти багындырууга жетиштүү кызмат аткарып коюшу толук ыктымал. Ийгиликтүү адамдын сыры да дал ушунда. Жаңы идеяларга тез үйрөнүп жана аларды иш жүзүндө колдонуп көрүү жөндөмдүүлүгүндө. Ишти сактап калуунун түбөлүктүү кепилдиги. Жумуш орундун туруксуздугуна болгон нараазычылыктар болуп келген жана боло берет. Анын эң башкы себеби билим жана маалыматтын доорунда бүгүнкү идеянын эртең эскирип калуусунда. Заман өнүккөн сайын талаптар өнүгүүдө жана өзгөрүүдө. Ага ылайык жумушчу ордунда талаптардын негизинде кызматкерлерге муктаждыгы өсүп жана өзгөрүп турат. Андан сырткары ар бир 2-3 жыл сайын билимдүү адамдардын саны укмуштуудай ылдамдыкта өсүп жатат. Бул көрсөткүч адамзаттын тарыхында катталган эмес. Бул көрсөткүч жумуш ордун сактап калуу үчүн жыл сайын билим деңгээлин жана жөндөмдүүлүктү өстүрүп туруунун зарылдыгын жаратат. Эгерде бир кызматкердин билими, жөндөмдүүлүгү өсүп өнүгүүсүз бир темпте калса, жумуш ордун жоготуу ыктымалдуулугу жогорулайт. Кайсы тармак болбосун, жумуш ордунда билим деңгээли жогору жана жөндөмдүү кызматкерлерди талап кылат. Себеби кызматкерлер иштин негизги фигурасы. Алар алсыз болсо ишкананын келечеги көптү үмүттөндүрбөйт. Атаандаштык күч алган коомдо жумуш ордун сактап калуунун жалгыз жолу жаңы нерселерди үйрөнүп, билимди жогорулатуу. Билимдүүлөр дүйнөнү сактап калат. Маалыматтын мыйзам ченемдүүлүгү. Маалыматтын мыйзам ченемдүүлүгү деген эмне? Ал ийгиликтин негизги фактору. Анын жардамы аркылуу башка адамдарга салыштырмалуу ийгиликке тез жетүүгө мүмкүн. Бардык коллективде көп маалыматты билген жана аларды колдон алган адам бардык нерсенин башкаруучусу болот. Кандай гана иш болбосун. Болушунча көп маалыматка ээ болгон адам жеке жашоосунда болобу же иш ордунда болобу коюлган максаттарына жете алат. Билимдүү жана тажрыйбалуу адам тааныш эмес болгон маселенин да жолун таап, кырдаалды өз колуна ала алат. Адамдын кылган ишинен тааныйт деп бекеринен айтылбаса керек. Андыктан перспективдүү адамдар эч качан көз жазымда калбайт. Иш ордунан көтөрүлүүсү, жеке жашоодо бакытка ээ болуусу таң калыштуу эмес. Алдыга чыгып, алдыда болуңуз. Ийгиликке жетүүнүн реалдуу фактору аракет экенин эч кимге сыр болбосо керек. Жылдап, айлап жасалган аракеттин аркасында сөзсүз чоң бакыт турат. Ар ким өз аракетине жараша жемиш алат. Алма быш, оозума түш деп отурган адам ийгиликке жетиши мүмкүнбү? Албетте жок. Ал эми келечекке койгон конкреттүү максаттары бар адам турмуштук эң оор шартта да аны ишке ашырууга аракеттенет. Жыйынтыгын аракет кылсаң берекет сөзү менен түшүндүрүүгө болот. Мисал кылсак, сатуучу узак айлар, балким жылдар бою сатуу тармагында билимин жана тажрыйбасын кеңейтүүнүн үстүндө эмгектенди. Жыйынтыгында компаниясындагы эң мыкты сатуучу наамына ээ болуу менен бирге кирешеси да жогорулайт. Ал буга бир орунда бир ыкма менен эле сатуунун улантса жетпейт эле. Аракеттенүү жана жаңы нерселерди үйрөнүүгө болгон умтулуусу азыркы ийгилигин камсыздады. Кайсы гана тармактагы кызмат болбосун, идеалдуу көрсөткүчтөргө билимди жогорулатып, тажрыйбаны өстүрүү аркылуу жетүүгө мүмкүн. Булуңдарда уктап калбаңыз. Ишмердүүлүктү билимдин запасы жогору ылдамдыкта өсүү менен бирге эскирип турат. 1 жылга эле же 2 жылга саякаттап келип, буга чейин колдонуп жүргөн билимдин 20-30% керек болсо 50% эч кандай пайдасы жок экенин көрүүгө болот. Себеби замандын өнүгүүсү менен билим да тез өнүгүп жана тез жараксыз болуп калууда. Андыктан жаңы нерселерди үйрөнүп, билимди жаңылап туруу муктаждыгы жаралат. Мисалы, тарыхчынын же китепканачынын билими 10-20 же андан да көп жылдан кийин да эскирбейт. Ал эми базар экономикасы, баалар, динамика базары, экономикалык шарттар жана башка ушул сыяктуу тармактардагы билим бир канча күндө, керек болсо бир канча сааттан кийин да эскирип, жараксыз болуп калышы толук ыктымал. Бир эле экономикалык же саясий окуя шайлоочулардын маанайына катуу таасир берсе, буга чейин күтүлгөн жыйынтык 1 саат ичинде жараксыз болуп, пландалбаган окуя жаралып калышы мүмкүн. Демек, бардык тармакта инсан өзүн өзү өнүктүрүп, жаңы билимдерге ээ болуп турбаса, ага жеңишти эч ким камсыздабайт. Келечек билгич адамдардын колунда. Эгер ийгиликке жетүүнү кааласаңыз, келечек билгич жана компетенттүү адамдардын колунда экенин унутпаңыз. Келечек жакшы иштерди жасоону каалаган же чынчыл адамдардын колунда эмес, ал колунан келген ишти мыкты аткарган адамдын колунда.
келечектин ээси болуу үчүн күн сайын билимди жаңылап, кошумчалап кыла турган иштин жыйынтыктарын алдын ала көрө билүүсү зарыл. Бай адам күн сайын байып турса, кедей адам жардыланып турат деп айтылган сөздүн чындыгы кайсы бир деңгээлде далилденет. Муну көптү билген адам менен анын карама-каршын салыштырууга болот. Мисалы, Америкада кирешеси көп адамдар билимин улам жаңылап тургандар, ал эми кирешеси аз болгондор бир агым менен эски билимин колдонуп жаткандар. Өзгөчө финансы тармагында көп акча табуу үчүн көп окуп, жаңы билимдердин запасын толтуруу керек. Учурдагы билим жана тажрыйба менен алыска барууга мүмкүн эмес. Себеби замандын талабына ылайык жаңы идеялар, жаңы методдор, жаңы тажрыйбалар, ийгиликтин факторлору күн сайын өзгөрүүлөр болуп турат. Аларды эски ыкмалардын негизинде өздөштүрүүгө мүмкүн эмес. Күн сайын, керек болсо саат сайын жаңы билимге ээ болуп туруу келечектин ээси болууга түрткү берет. Билим бул күч. Билим бул күч. Ал эми колдонулбаган билим кандай күчкө ээ болушу мүмкүн экендиги күмөн жаратат. Билимдин күч катары кызмат аткаруусу үчүн аны толук кандуу колдонуу керек. Ээ болгон билимди иш жүзүндө колдонбой, сандыкка бекитип коюу эч кандай күчкө ээ эмес. Бүгүнкү күндө билим аркылуу жаратуу, өндүрүү иши жүрүп, билимге жараша акча төлөнөт. Университеттин бүтүрүүчүлөрүн окуусу бүтүргөндөн кийин жумушка орношууда кыйналышат. Көпчүлүгү 4 жыл бою пайдасыз предметтерди окуганына өкүнүп, кесибине тиешеси жок жумушка орношот. Башкаларга пайдасы жок илимий даража үчүн да акча төлөнбөйт. Андыктан кесип тандоодон мурун жумуш ордунда ойлонуу керек. Ар бир эшикти ачуу. Өз тажрыйбамдын негизинде айталам. Ийгиликке жетүүдө мен сыяктуу нөлдөн баштаган ар бир америкалык ишмердүүлүгүн тынымсыз окуп үйрөнүүдөн баштаган. Китеп окуу эң жакшы мүнөздөрдүн бири. Китеп билим булагы дегендей, андан биз жан дүйнөбүздү жана билим деңгээлибизди байыта алабыз. Калган максатка жетүүдө зарыл болгон баардык нерсеге үйрөнүүгө болот. Ал үчүн каалоо жана аракет керек. Бул принцип адамдын мүмкүнчүлүктөрү эч нерсе менен чектелбегендигин далилдеп турат. Максатты аныктап алган соң, ага жетүүдө кандай ресурстар жана ишмердүүлүк талап кылынаарын аныктап алгандан кийин, анын ишке ашуусу кыйла жеңилдейт. Ийгиликке жетүүнү баштоо үчүн каалоодон башка эч нерсенин кереги жок. Каалоо болсо билимдин жардамы менен аны ийгиликти багындырууга болот. Чөнтөктүн боштугу, тааныштын жоктугу же жетишерлик таланттын болбогондугу максатты ишке ашырууга жана бийиктиктерди багындырууга тоскоолдук жаратпайт. Нөлдөн баштоого мүмкүн. Бүгүнкү күндө чет мамлекеттин эмигранты Америкага бир тыйыны жок келип, $100 миллион кирешелүү бизнес ачууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн акыл жана өзүнө болгон ишеним болсо жетиштүү. Талыкпаган билимдин негизинде чоң ийгиликке жеткен кытайлык эмигранттардын окуясын мисал кылсак болот. Силикон өрөөнүнөн анча алыс эмес, Пало-Альтодо ишкерлер менен тамактанып жатып, Тайвандтан Стэнфорд университетине окууга келип, жеке ишин баштаган кытайлык эмигрант өз ишин кандай баштаганын айтып берди. Университетти аяктагандан кийин Америкада калып, электроника жаатында жеке ишин баштаган. Анын ишканасы АКШ жана башка мамлекеттерди компьютердик жабдуулар менен камсыздайт жана эң кирешелүү ишканалардын бири. Ишканада 2000ден ашуун кызматкер эмгектенет. Бул ийгилигин ал нөлдөн баштаган. Болгону алган билимине, акылынын күчүнө ишенүүсү менен эмгектенүүсүнүн аркасында башкалар кыялданган ийгиликти багындырды. Стив Джобс жана Стив Визянков да белгилүү Apple компьютер компаниясын устаканада жаралган идеядан башташкан. 20-кылымдагы эң ийгиликтүү компаниялардын бири Microsoft, анын негиздөөчүсү Билл Гейтс жана Пол Аллен университетте окуп жүргөндө жаралган идеядан улам түзүлгөн. Гений болуу милдеттүү эмес. Маалыматтык доордо ийгиликке жетүү үчүн сөзсүз түрдө Стэнфорд же Гарвард университетинин бүтүрүүчүсү болуу милдеттүү эмес. Улуттук байлыктын 90%-ын жөнөкөй эле ишкерлердин сатуу жана тейлөө кызматы түзөт. Зарыл болгон нерсе болгону жаңы идея жок дегенде 10% жаңы идея, ой жана толукталып турган билим талап кылынат. Авраам Линкольн айткандай, ар дайым тынымсыз окуп жана машыгуу мүмкүнчүлүктү жаратат. Ийгилик бул жагымдуу мүмкүнчүлүктүн кесилиши. Качандыр бир жакшы окуя болуп кетишин күтүп отуруу акылсыздык. Кокустан жаралган бактылуу окуя деген түшүнүк жок. Аны ар ким өзү жаратышы керек. Наполеон Бонапарт айткандай, ыңгайлуу учур дегенди күтпөйм, ыңгайлуу учурду өзүм жаратам. Ал эми Эрл Нетлгейн, ыңгайлуу учур жаралып, сен аны
кармап ала албаганда кандай гана акылсыз көрүнөсүң деп айткан. Ийгиликтин ылдамдуулугун жогорулатуунун жол жоболору Библияда да жазылган. Анда табияттан берилген талантты жана жөндөмдүүлүктөрдү өстүргөндө алдыга бардык эшиктер ачыла тургандыгы айтылат. Талант жана жөндөмдүүлүктү иш жүзүндө санап көрүү мүмкүнчүлүгү болбой калган учурда чанда кездешет. Аларды иш жүзүнө ашырууга жардам берүүчү адамдарды, окуяларды кандайдыр бир күч тартып турат. Идея келечектин ачкычы. Мүмкүнчүлүктүн ылдамдыгын жаңы идеяларды жаратуу аркылуу тездетүүгө болот. Ийгиликтин ишке ашуу ылдамдуулугу идеялардын жаралуусунан көз каранды. Канчалык жаңы, ар түрдүү идеялар көп болсо, ошончолук ийгиликтин ишке ашуу ыктымалдуулугу жогорулайт. Идея келечектин ачкычы. Бул заманбап жашоодогу эң маанилүү фактор. Канчалык идея көп болсо, ошончолук пайдалуу жана керектүү ой керектүү учурда жардамга келет. Идеянын баалуулугу. Идеялар өзүндө баа жок. Аларды иш жүзүндө пайдаланып көрүп баа беребиз. Анын өзүбүз баалуу кыла алабыз. Жаралган идея практикада колдонулбаса, анын эч кандай баалуулугу болбойт. Фактыга караганда 100 идеянын 99-у ишке ашпайт. Албетте, бул алгачкы баскычта. Ошондуктан жашоону өзгөртө турган идеяны табуу үчүн акылда көп идеяларды жаратуу керек. Ондогон керек болсо жүздөгөн идеянын ичинен бирөө гана ишке жарамдуу болушу ыктымал. Идеянын саны жана сапатынын ортосунда айырмачылык бар. Идеянын көп болгону жакшы, бирок ошонун ичинен бир идея сапаттуу болсо, жашоону өзгөртүү күчүнө ээ болот. Билимдин жетишкендиги ийгиликтин негизги фактору. Канчалык билим жетиштүү болуп толукталып турса, ошончолук максатка жетүүгө жакындайсыз. Көпчүлүк адамдар билими бир гана артта калып баратканын жана чектелүү экенин сезбестен бир агым менен кете беришет. Жаңы билимге ээ болуунун ордуна сыналгынын маңдайында же керексиз маектешүү менен убактысын өткөрүшөт. Бул мүмкүнчүлүктөрдүн жолун бууйт. Жашоодо жаңы билимдердин жана ийгиликтердин жарышы жүрүп жатканын жана жеңүүчү баарына ээ боло тургандыгын түшүнгөндөр гана алдыга умтулуп, билимин тереңдетүүнүн аракетин көрүшөт. Билим алуу канча турат? АКШнын эмгек министрлиги билимдин баасына тийиштүү статистикалык эсептөөлөрдү жарыялады. Изилдөөгө ылайык, орто билимдүү адам өмүрүндө $600,000 тапса, 2 жылдык коллежди бүткөн адам 1 миллионго жакын акча табат. Демек, ар бир ашыкча окуу жылы үчүн $200,000 же $5,000 кошумча акча кошулуп турат. Жыл сайын бул көрсөткүч жогорулап турат. 4 жыл билим алып дипломго ээ болгон кызматкер эмгектенген өмүрүндө $1,400,000 киреше табат. Ал эми магистр даражасы бар кызматкер 2 миллионго жакын акча табат. Ошондой эле доктор даражалуу 3 миллионго чукул киреше табат. Ошентип ар бир окулган жыл кирешенин 8%дан 25%га көтөрөт. 2 жылдык коллежди аяктаган кызматкер 4 жыл университетте окуган кызматкерге караганда көп табышы мүмкүн. Себеби техникумда алган билим практикада көп колдонулат. Билим алуу эң пайдалуу киреше экенин байкадыңызбы? Окууга кеткен ар бир жыл кирешенин $200 көбөйтүп турат. Бул жыл сайын кирешенин 10-20% жогорулатып туруу дегенди түшүндүрөт. Асман тиреген үй. Имараттын канчалык бийиктикте боло тургандыгын көрүү үчүн фундаменттин тереңдигин кароо жетиштүү. Ал имараттын бийиктигин аныктайт. Ал эми имарат курулуп калгандан кийин артка жол жок. Куруучулар дагы 10-20 кабатты кошо алышпайт. Бул физикалык жактан мүмкүн эмес. Имараттын бийиктиги фундаменттен көз каранды. Адамдарда болсо бир артыкчылык менен колдонулат. Ички билим жана тажрыйбанын негизинде канчалык бийиктикке жетише аларын анализ кыла алат. Ошону менен бирге фундаментти каалаган учурда тереңдетүүгө болот. Ар дайым жаңы билимге жана тажрыйбага ээ болууга эч кандай чек жок. Ой жүгүртүүнүн сапаты эмне менен аныкталат? Ой жүгүртүүнүн сапаты аркылуу ийгиликтин чакырабыз. Ийгиликтин болушу же болбошу кандай ойду активдештирип жаткандыктан көз каранды. Акылды канчалык жакшы ойлор, идея жана билим менен азыктандырса, ошончолук жагымдуу мүмкүнчүлүктөрдү тартып турат. Ойдун кандай эффективдүү күчкө ээ экенин мурдакы принциптерде айтып өткөм. Бардык лидерлер окурмандар. Билимди жогорулатуунун каражаты китеп окуу болуп саналат. Балким бардык окурмандар лидер болбошу мүмкүн, бирок бардык лидерлер окурмандар. Канча окуш керек деген суроого изилдөө мындай жыйынтык чыгарган. Көп акча төлөгөн америкалыктар күнүнө 2 же 3 саат китеп окуса, кедейлер таптакыр окубайт.
Америкалык китеп сатуу ассоциациясынын статистикасына ылайык 80% үй бүлө жыл ичинде бир да китеп сатып алган эмес. Американын 70% чоң адамдары акыркы 5 жыл ичинде китеп дүкөнүндө болгон эмес. Ал эми чоң адамдардын 58% мектепти аяктагандан бери бир да китеп окушкан эмес. Алардын 42% жогорку окуу жайын бүткөндөр. USA Today журналынын маалыматына караганда, америкалыктардын 43,6% чоң адамдары 7 класстын деңгээлинен төмөн окушат. Бул функционалдык сабатсыздыктын белгиси. Ошондой эле мектепти аяктаган адамдардын 50% өз аттестатын окууга жана жөнөкөй жумушчу анкетасына толтурууга жөндөмдүү. Көптөгөн ири ишканалар билимдүү кызматчыларга муктаж экенин айтып келет. Мунун себеби 95% талапкерлердин негизги окуу билими жокко эсе. Күн сайын билимдин жаңы түрлөрү кошулуп жатат. Эгер билим деңгээлди дагы да тереңдетип, жаңы билимдерди өздөштүрүп турбаса, атаандаштык күч алган коомдо ийгиликти багындыруудан мурун жумуш ордун сактап калуу мүмкүн эмес. Китеп жана кино. Кино индустриясы америкалык экономиканын эң кирешелүү тармагы болуп калды. Мисалга алсак, 2001 жылы эң ийгиликтүү кино фильмде $8 миллиард сарпталган. Теледе болобу, гезиттеби, журналдабы кино жылдыздарынын жана жаңы чыгып жаткан кинолордун жарнактары менен толтурулган. Ал эми ошол эле жылы Америкада китеп сатуунун кирешеси $25 миллиард түзгөн. Ошондон улам 21-кылымды китептин доору деп да белгилешкен. Жыл сайын 100 миңден ашуун китеп жарык көрөт. Amazon интернет булагынан 3 миллиондон ашуун жарык көргөн китептин аталышын табууга болот. Бай адамдын үйүнө барганда эң алгач эле көзгө анын китепканасы илинет. Үйүнүн чоңдугуна жана кооздугуна жараша ар түрдүү китептерге толгон чоң китепканасын көрүүгө мүмкүн. Көп ийгиликтүү адамдардын китепканасы анын ийгилигинин сырын далилдеп турат. Ал эми ийгиликтен жолу болбогон кеде адамдын үйүнөн эмнени көрүүгө болот? Албетте чоң сыналгыны. Ийгиликтүү адам байыгандан кийин китеп сатып алганбы же китептеринин жардамы менен байлыкка жеткенби? Жашоону жообу баарына эле түшүнүктүү болгон чыгар. Ийгиликтүү адам китептерди алып окуганды, билимди өз максаттары үчүн колдонгонду жана ийгиликтерди багындырганды билет. Китеп окуу баардык эшиктерди ачып берет. Роберт мектепте көп жыл отуруп, аттестат алганына карабастан окуганды үйрөнө албай калат. Мектепти аяктагандан кийин аз акча төлөгөн физикалык жумушунан башкага жарамсыз экенин көрөт. Өзү сыяктуу окуй албаган тааныштарынын абалы да ушундай болгон. Жарым жыл бою пайдасыз жумуштарда иштеп жүрүп, мага кеңеш сурап кайрылды. Анын өзүн өзү өнүктүрүүсү керектигин сунуш кылганымда, ал окуганды жакшы көрбөгөнүн айтып, бир абзацты окуу кыйынчылыкка турарын айтты. Коллеждин биринде окуу курсуна жазылбаса, өмүр бою кара жумушта арзыбаган акчага иштеп каларын түшүндүрүп бердим. Келечеги үчүн камсанаган Роберт 2 жылдык окуу курсун аяктаган соң биомедициналык электроника факультетине тапшырып, диплом алгандан кийин жашоосу толугу менен өзгөрдү. Белгилүү компаниялардын бири аны жумушка алып, 5 жылдан кийин жылына $50 миң киреше таап баштаган. Билим алуунун аркасы менен ийгиликке жетти. Эгер билим алууга умтулбаганда, ал дагы деле арзыбаган акчага кара жумуштарда иштеп жүрмөк. Эффективдүү окуунун ыкмасы. Китеп окуу билимдерди ар тараптан кеңейтет. Китеп окуу мага жана ошондой эле миңдеген адамдардын ийгиликке жетишүүсүнө жардамчы болду. Эң мыкты китептер өз ишин мыкты билген адистер жазган китептер. Себеби анда өз тажрыйбасын жана реалдуулук кырдаалдар чагылдырылып жазылат. Ал китептерди окуу менен келечекти түзүүгө жана максатка жетүүнүн ыктымалдуулугу жогорулайт. Китепте жазылган бир мыкты идея жашоону толугу менен өзгөртүп коюу жөндөмдүүлүгүнө ээ. Техниканын өнүккөн заманында китепке караганда заманбап техникаларга басым жасалууда. Бирок китеп бетин ачып окуу баары бир өзгөчө сезим жана эффективдүү. Белгилей кетчү нерсе. Сиз кабылган оор маселе качандыр бир убакта кимдир бирөө тарабынан чечилген. Демек, ал маселенин чечилиш жолдору кайсы бир китеп бетинде жазылган. Китеп окуу менен коомдогу абалды жана жеке жашоону көзөмөлдөп туруу мүмкүнчүлүгү ачылат. Ошондуктан баардык илимдүү адамдар жаңы маалымат издеп, көп нерседен кабардар болууга умтулушат. Жашоону өзгөртүү үчүн зарыл болгон идеяны тапканга чейин жүздөгөн идеяны табуу керек. Ийгиликтин мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн максималдуу түрдө идеянын санын көбөйтүү зарыл. Себеби белгилүү бир маселени чечүү үчүн сапаттуу бир гана идея жетиштүү. Аны табуу үчүн бир канча идеяларды иштетип чыгуу керек.
Китеп сатып алууну адатка айлантуу керек. Коомдук китепканаларга караганда жеке китепкананын болушу жакшы. Себеби белгилүү убакыттан кийин китепти кайтарып берүү зарылчылыгы болбойт. Каалаган убакытта каалаган китепти кайра окуп чыгуу мүмкүнчүлүгү болот. Китепти окуп жатканда маанилүү сүйлөмдөрдү белгилеп коюу аны эске тутуп калууга жардам берет. Тез окууну үйрөнүү. Китепти тез окууну үйрөнүүгө мүмкүн. Аны өздөштүрүүгө жардам берген бир канча ыкмалар бар. Алардын бири менин тез окууну үйрөнүү техникасы деген аудио программамда баардык ыкмалар айтылат. Китепти окуп баштагандан мурун мазмунуна жана автордун өмүр баянына көз жүгүртүп чыгуу зарыл. Киришүүсүн жана автордун кандай маалыматтык булактар менен колдонгонун билүү китепте сиз издеген пайдалуу маалымат жана аны улантып окуу зарылдыгы бар экендиги түшүнүктүү болот. Пайдалуу китептерди гана окуш керек. Эгер тастыкталбаган маалымат булактары колдонулуп шек саноону жаратса, окубай эле койгон дурус. Тез окуунун экинчи этабы китептин баштан аяк барактап, андагы темаларды окуп, андагы сүрөттөрдү, таблица жана графикаларды карап чыгуу керек. Ар бир бөлүмдүн биринчи сүйлөмүн жана автордун жазуу стилин көрүү үчүн бир абзацты толугу менен окуп көрүү жардам берет. Автордун жазуу стили, айта турган ою жана андагы маалыматтар сизди канааттандырса, окуганга чечим чыгарыңыз. Китеп окууда убакытты кантип үнөмдөө керек? Кайсы бир китепти окуп баштаардан мурун убакытты коротууга татыктуу китеппи? Ошону чечип алуу керек. Китеп бетин барактап, андагы маанилүү сүйлөмдөргө көз жүгүртүп көрүп, бул китептен кандай пайда алууга болот, аны практикада колдонуу эффективдүүлүгүн жана канчалык деңгээлде тастыкталган маалыматтар камтылганын бир анализ кылып көргөн соң гана окуп киришүүгө болот. Китептин ортосуна же аягына чейин окуп алып, убакытты текке коротконуна өкүнгөн адамдар көп кездешет. Өкүнгөн учур андан эч пайдалуу маалымат ала албаганда гана болот. Ал эми жашоого пайдалуу маалыматтарды, кеңештерди алган китепти кайра-кайра окуп чыгуудан да убакытты аябайсың. Эгер китепти көркөм чыгарма болбосо, аны өзүңүзгө кызыктуу болгон бөлүмдөн баштап окуса болот. Эгер ал китепти окууга көңүлүңүз келбесе, дароо токтотуп коюңуз. Себеби башта айтылгандай эле, пайдасы жок китепти окууга убакытты коронтуунун зарылчылыгы жок. Айрым учурда эң мыкты китепте да маанилүү болгон 1-2 эле глава болот. Азыркы учурда керек болуп жаткан маалыматты камтыбаса, баары бир аны тез эле унутуп каласыз. Андыктан убакыт короткуча башка маанилүү китепти окууга өтүү керек. Окуп жатып маанилүү жана пайдалуу болгон сүйлөмдөрдү ар кандай белгилер менен белгилеп коюңуз. Себеби эске сактап калуу жана кийин аны тез-тез кайталап турууга оңой болот. Тез окуу методдун акыркы этабы кайталап окуу. Эс тутум канчалык жакшы болбосун, негизги сөздөрдү, сүйлөмдөрдү кайталап окуп туруу керек. Ошондо ал акыл эсте тамырланат. Эгер жогоруда айтылгандай кылып белгилеп койгон болсоңуз, анда кайталоо процесси аз убакытты талап кылат. Журналдарды окууда убакытты үнөмдөө. Журналдардагы керектүү маалыматтарды кесип алып, бир папкага топтоп, аны ар дайым жаныңызга ала жүрүңүз. Убакыт болгон сайын аларды кайталап, маанилүү сөздөрүн маркер менен белгилеп коюңуз. Окуунун эки түрү бар. Биринчиси жаңылыктан артта калбоо, экинчиси өзүн-өзү өнүктүрүү. Биринчи түрүндө гезит, журнал жана башка маалымат булактарында берилген жаңылыктарды артта калбаш үчүн эле көз жүгүртүп окуп турат. Ал эми экинчи түрүндө өз тармагында өсүп өнүгүү жана билимин тереңдетүү максатында окуйт. Экинчи түрү албетте ийгиликти камсыздайт. Себеби жаңылыктарды угуп коюп, бир эле орунда калбастан аларды өз ишмердүүлүгүңүздү өстүрүүгө умтуласыз. Дөңгөлөктөгү университет. Орточо эсеп менен алганда, машина айдаган адам жылына 500 000 саат убактысын унаада өткөзөт. Бул учурда унаадагы университетке айланып, пайдалуу жана эффективдүү аудио программаларды угуу процесси. Жумуштан үйгө же үйдөн жумушка баратканда, же башка иштер менен унаа айдап баратып, музыка угуп, жөн эле убакытты текке кетирбестиктен инсандык өнүгүүнү улантып, ар кандай аудио программаларды угуу керек. Убакыт өтө баалуу, аны туура жана өз кызыкчылыгыңызга пайдалануу керек. Эгер 1 жыл ичинде унаада өткөргөн убакытты эсептесе, 3 айдан 6 айга чейинки убакытты түзөт. Ал эми ушул ай аралыгында уккан аудио программанын санын эсептегенде, жарым жылдык университетте алган курска барабар болот. Семинарга жана курстарга катышуу. Профессионалдуу адистер өткөргөн кечки курстарга жана семинарларга катышып туруу керек. Кечкисин пайдалуу жана баалуу болгон кеңештерди, ар кандай ыкмаларды угуп, күндүзү аларды иш жүзүндө колдонуу эффективдүү.
Курстарга жазылуудан мурун кызыкчылыктарды да эске алуу керек. Себеби канчалык өз ишмердүүлүгүңүзгө жараша жана сизге пайдалуу боло турган курстарга катышсаңыз, андан алган маалыматтарды тез өздөштүрүп, иш жүзүндө колдонуу оңой болот. Бүгүнкү күндө семинардын жана курстардын саны көп болгондуктан күнүбүз баардык мүмкүн болгон пайдалуу идеялар менен толуп турган мезгил. Семинарларды, курстарды тажрыйбалуу жана өз ишин мыкты билген адистен угуу эффективдүү. Бул сыяктуу семинарга катышып жүрүп, аз убакыттын ичинде кирешесин жана өндүрүмдүүлүгүн көбөйтүп, максаттарын иш жүзүнө ашыра алган адамдардын саны көп. Балыкты ал сүзүп жүргөн жерден кармаңыз. Ишмердүүлүгүңүзгө тиешелүү болгон ар кандай иш-чараларга активдүү катышыңыз. Өз тажрыйбамдан ишенимдүү айта алам. Баардык кирешеси көп адамдар ар кандай иш-чаралардын активдүү катышуучусу. Ийгиликтүү адамдардын катарына кошулууну кааласаңыз, ишмердүүлүгүңүзгө тиешелүү болгон ар кандай конференция, семинар, чогулуш, көргөзмө болобу баарына активдүү катышып турууга аракет кылыңыз. Мээде жаңы идея жаралганда жашоо радикалдуу түрдө өзгөрө баштайт. Жаңы идеяларга жолугуунун ыктымалдуулугун жогорулатуу башкы максат болушу керек. Жаңы билимди жана идеяны колдонгондо өз тарабыңызга ийгиликти тарта аласыз. Сурагыла. Маалыматтык доордо ишмердүүлүктү жогорулатуунун эң жакшы жолу башкалардан кеңеш суроо болуп саналат. Мыкты адистерден кеңеш сурап кайрылуу, алардын китептерин окуп, семинарларына үзгүлтүксүз катышуу керек. Кыйналып жаткан маселе болсо, мурда ушундай абалдан өткөн адамдан кеңеш сураңыз. Анда бул маселенин жообу болбосо да, кандай иш аракетке баруу керектигин сөзсүз айтып берет. Бенджамин Франклиндин айткан сөзү бар. Билимди алуунун эки жолу бар. Бири сатып алуу, экинчиси бирөөдөн алуу. Билимди сатып алганда ага кеткен убакытты жана акчаны эске алып, кадырын билесиз. Ал эми бирөөдөн алганда, ал төлөп алган билимди алып жатасыз. Мени жаңы билим алууга мажбурлап жатып, бул китепте берилген баардык принциптерди, ыкмаларды, мыйзамдарды иш жүзүнө ашыра аласыз. Сиздин эң негизги максат өз ишин мыкты билген устат болуу. Аны менен бирге эң көп төлөнүүчү кызматкерлердин катарын толуктайсыз. Өз ишмердүүлүгүңүздө жана өзүңүз иштеген жумушта эң мыкты болуп, чоң үйдө жашап, унаанын мыктысын айдайсыз. Башкалар жолдуу экениңизди айтканда, көп окуган сайын ошончолук жолдуу болгонуңузду айтыңыз. Баары алдыда болгону ишеним жана аракеттин болуусу керек. Практикалык көнүгүүлөр. Азыр эмне кылууга болот? Биринчи, ишмердүүлүгүңүз үчүн кандай билим маанилүү? Алардын запасын кантип толуктоого же көбөйтүүгө болот? Экинчи, өз кесибиңизде лидер болуу үчүн эмне кыла аларыңызды аныктаңыз. Эмгектин жана кирешенин өсүүсүн кандай ресурстар камсыздай алат? Үчүнчү, күн сайын китеп окуп, өзүңүздү өнүктүрүп турууга убакыт бөлүңүз. Төртүнчү, ишмердүүлүгүңүзгө тиешелүү кандай семинар, курстар бар экенин аныктап, жылына жок дегенде 2-3 семинарга катышыңыз. Бешинчи, тез окуу жөндөмдүүлүгүн өстүрүүгө машыгып, күнүнө 1000ден кем эмес сөз окуп, аны эстеп калууга үйрөнүңүз. Алтынчы, кесибиңиз боюнча мыкты адиске же башчыңызга кеңеш менен кайрылып туруңуз. Кандай китептерди окуп, кайсы курстарга катышуу пайдалуу экендиги боюнча кеңеш сурап туруңуз. Жетинчи, унааны билим алуучу класс катары пайдаланыңыз. Унаада бара жатып, ар кандай пайдалуу аудио программаларды угуп, убакытты билим алууга сарптаңыз. Эч качан билим алууну токтотпоңуз. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Төртүнчү принцип. Устат болуунун мааниси. Бир нерсени тез жана мыкты жасоого жол таба алган адам ийгилик менен келечегине жакын. Джон Пол Гетти. Ар бир адам чексиз мүмкүнчүлүктөргө ээ. Өзүнө жаккан, каалаган бир ишти жасоого, өзү каалагандай келечекти түзүүгө, өзү каалагандай инсан болууга укуктуу жана жөндөмдүү. Ар бир адамда потенциал болот. Ошол потенциалды толугу менен колдонуу үчүн аны ачуу керек. Бирок баардык эле адамдардын потенциалы бар экендигинен кабары жок. Мисалы, скрипач кайсы бир классикалык чыгарманы жогорку деңгээлде аткарса, же Паваротти, Доминго, Карес опералык партияны
мыкты аткарса, алардын ийгилигинин эч ким жолдуулук менен байланыштырбайт. Ошондой эле уста эң кооз эмерек жасаса да, ал жолдуулук эмес. Эң мыкты аткарылган иш өз кесибин жакшы билген устаттын ишмердүүлүгү. Мыкты иштерди жаратууга жумалап, айлап, керек болсо жылда убакыт талап кылынат. Менин досумдун китептери эң көп тиражда басылып чыгып, ийгиликтүү сатылат. Анын сыры ал китепти окуу жана түшүнүү жеңил экен. Окурмандар оңой түшүнүүсү үчүн автор канча эмгек жумшаганын өзүнчө маселе. Анын айтымында бир эле абзацты 15 жолу туурлап жазган учурлары болот. Себеби ал китепти окуган адам оңой жана тез түшүнүп, эсинде сактап калуусу үчүн. Ушул сыяктуу эле Америкадагы эң таасирдүү лекторлордун бири Нидо Кубейн жарым сааттык лекцияны пландап даярданууга жүздөгөн сааттар кетерин айткан. Бул өз ишин сүйүп, аны толук кандуу аткарууга болгон аракет жана жөндөмдүүлүк. Бул касиет өз ишин мыкты билген устаттарга гана таандык. Ишкердиктеги ийгилик кокустук эмес. Профессионалдуу сатуучулар базар экономикасын мыкты өздөштүрүп, керектүү кардарлары менен жолугуп, өз товарын жогорку деңгээлде сунуштоо менен сатууну көбөйтүп жатса, муну жолдуулук деп айтуу канчалык деңгээлде туура? Сатуучунун өз маңдай тери менен иштеп аракеттенүүсү жолдуулук менен эч тиешеси жок. Ал аракеттин натыйжасында жаралган таза ийгилик. Атаандаштык күч алып турган заманда чоң ийгиликтерге жетүү үчүн көп жыл жана энергия талап кылынат. Бирок көпчүлүк адамдар үчүн бул өтө эле кыйынга турат да, алар өзү аракеттенүүнүн ордуна башка бирөөнүн ийгилигине буттосот. Ийгиликтүү адамдар өзүн өнүктүрүү менен жаңы билимдерге ээ болуп жаткан учурда, жөнөкөй адамдар жумушуна жана жашоосуна нараазычылыгын билдирип отурушат да, ийгиликке жеткен адамды жолдуу дешсе, өз ийгиликсиздигин жолсуздук менен байланыштырышат. Биз хаос эмес, мыйзамдар башкарган ааламда жашап жатабыз. Баардык нерсенин себеби бар. Жаралышынын да, жок болушунун да өз себеби бар. Мурдагы кыймыл-аракеттин жыйынтыгы азыркы иште чагылдырылат. Андыктан учурдагы абалга нараазы болуп, күнөөлүүнү издегендин ордуна артка кылчайып, кайсы жерден ушул абалга түрткөн иш жасалганын изилдеп көрүү керек. Бул табигый мыйзам адамзаттын тарыхы менен кошо келе жатат жана ал бүгүнкү күндө да көп тастыкталууда. Ийгиликтин эки тармагы. Ийгилик түшүнүгү таамай берилген. Ишмердүүлүктүн эки тармагы бар: спорт жана бизнес. Бул эки тармакта тең ийгилик жеңүүчү болгон адамга жана уюмга берилет. Мисалы, спорттун жеңүүчүлөрү менен сыймыктанып, алардын жеңишине жараша мактайбыз. Ал эми товары мыкты сапатта болгон компаниялардын товарын сатып алуудан коркпойбуз. Жетишкендик жана сапат аркылуу жеңүүчүлөрдү тандап сыйлайбыз. Эки психологиялык оору. Америкада жана башка индустриялык мамлекеттерде эпидемия болгон эки психологиялык оору бар. Биринчиси эч нерсеге бир нерсе болсо, экинчи оору тез ийгилик деп аталат. Экөө тең ийгиликтин жолун тороп турат. Эч нерсеге бир нерсе оорусу менен ооругандар аз берип көп нерсе алууга болооруна ишенишет. Башкача айтканда, үрөн экпей туруп жемиш алууну көздөшөт. Бул дартка чалдыккандар ааламдагы бардык негизги мыйзамдарды бузууга аракет кылышат. Мисалы, алар себүү жана жыюу, себеп жана натыйжа принциптери менен эсептешпейт. Албетте, бул оорунун бейтаптарына ийгиликти эч ким камсыздабайт. Өзү аракет кылбаган адам үчүн эч ким бир нерсе кылып бербейт. Тепкичке чыгууну каалабаган адамды сүйрөсөң да чыгара албайсың деген жакшы сөз бар. Анын сыңары өзүнө өзү аракет кылбаган адамга ыйык күчтөр да жардам бере албайт. Ошондуктан канчалык көп ийгиликке жетүүнү кааласаңыз, ошончолук көп аракет кылуу керек. Кыска жолду издөө. Экинчи оору болсо өзгөчө азыркы учурда күч алды. Ал ийгиликке карай жолду тездетүү үчүн кесип өтүү. Бул оорунун бейтаптары менен максатка тез жана оңой жол менен жетүүнү каалагандар. Бир канча айда, жылда ээ болчу көндүмдөргө 1 саатта ээ болууну самашат. Ийгиликтүү жана кирешелүү адам болууга көптөгөн жылдар талыкпаган эмгек кылуу керек. Ал эми кыска жолду издегендер болсо, эмгек кылуунун ордуна кокус жаралчу ийгиликти күтүп, оңой жолдорду издешет. Бул албетте эч жыйынтык бербейт. Кызмат кылуу принциби. Башкаларга кызмат кылуу көп ийгиликтерди алып келет. Коомчулукка пайда алып келүү, өзгөчө рахат тартуулап, ийгиликтин жолун аныктайт. Башкаларга жардам берүү жашоодон алган сыйлыктарга барабар болгон эреже кызмат кылат. Аалам тең салмактуулукту сактап турат. Дүйнөгө жана адамдарга болгон мамиле, келечек жашоону аныктоо менен бирге учурчакты чагылдырып турат. Канчалык башка адамдарга пайда алып келип,
кызмат кылса ошончолук көп сыйлыкка ээ болот. Күн сайын башкаларга кызмат кылып, коомго пайда алып келүү максат болушу зарыл. Кайсы тармак болбосун, коом менен байланыштуу коомчулуктун сиздин кызматтан канааттануусу карьера жана кирешенин негизги булагы. Негизги колдонуучулар. Сиздин кызматтын колдонуучулары сиз элестеткенден да көп. Эң алгачкы колдонуучу жетекчи болгондуктан анын сиздин кызматтын канааттануусу үчүн аракеттенүү керек. Эгер сиз өзүңүз жетекчи болсоңуз, анда негизги колдонуучулар кол алдыңыздагы кызматкерлер. Алар кырдаалды канааттандырыш үчүн сиз кызматкерлерди канааттандырып үлгү болушуңуз керек. Ошондой эле, эгер сиз жеке ишкер же соодагерчилик менен алектенсеңиз, анда негизги керектөөчүлөр сиздин товарды жана тейлөөнү колдонгон адамдар. Бардык чоң ийгиликтер жана байлык башкаларга кызмат кылуудан башталат. Каалаган нерсеге ээ болуу, каалаган нерсеге эмес, татыктуу болгон нерсеге ээ болуу. Өз ишмердүүлүгүндө умтулуп жаткан ийгиликтерге татыктуу болгондо гана ээ болуу акыйкаттуу болот. Эмгек кылбай туруп каалаган нерсени алам деген ойдун өзү эле алдын ала жеңилүү болуп эсептелет. Бардык иште өз маңдай тери менен жеткен ийгилик татыктуу, ак эмгектен тапкан нан таттуу дегендей, бардык нерсеге бекер эле болуп калуу мүмкүн болгон учурда да көпкө созулбайт. Коррупция, кылмыш, жолду кесип өтүү татыктуу болбогон сыйлык, себеби анын арты таза эмес. Татыктуу болуу деген сөздүн мааниси кылган эмгекке жараша сыйлык алуу дегенди түшүндүрөт. Көптөгөн адамдар ийгиликке жана өнүгүүсүгө татыктуу эмесмин деп эсептешет. Эгер эмгек кылса бардык адамдар ийгиликке, бакытка, өнүгүү, өсүүгө татыктуу. Анда себепти жаратса, натыйжа ага жараша өзү жаралат. Үрөн сепсе, түшүмдүн табият өзү берет. Андыктан талыкпастан эмгек кылуу менен ийгилик кокустуктан улам эмес, мыйзам чегинде келет. Өз ишин мыкты аткаруу. Дин Бриггс айткандай, ар бир адам өзүнө тиешелүү ишти жогорку деңгээлде аткаруусу керек. Зарыл болгон деңгээлде эле эмес, андан да көптү жасоо пайдалуу. Кыйынчылык менен эмгектенип жеткен ийгиликтин аркасында эң жагымдуу көзүрмөмдөр кылат. Ошондой эле Питер Друкер да кандай гана иш болбосун, аны мыкты аткаруу керек. Болбосо ал ишке киришпеш керек. Чала жасалган жумуш эч кандай жыйынтык бербейт, болгону убакыт текке куройт деп баса белгилеген. Эгер сатуу жана тейлөө тармагында ишкана ачууну көздөп жатсаңыз, анын атаандаштык коомдо өз орду болгон жана киришелүү ишкана болуусу үчүн талыкпай эмгектенип, бардык тараптан анализ чыгарып, пландын негизинде жаңы идеяларды жана билимди колдонуп түзүү керек. Ошондо гана ийгиликтүү ишкана кура аласыз. Балким дүйнөлүк класстагы компанияга айланат. Ири ишкана болбосо да, колдонуучуларга мыкты тейлөө жана кызмат көрсөтүү узак убакытка созулган ийгиликти камсыздайт. Андыктан өз ишиңизди жогорку деңгээлде аткарып, эң мыкты адистерин катарын толукташыңыз керек. Толук бааны төлөөгө даяр болуңуз. Кайсы бир тармакта жетишээрлик тажрыйбага ээ болуп, ийгиликке жетүү үчүн көп убакыт керек. Ал учурда келгенге чейин талыкпай эмгек кылуу менен бирге сабырдуулук талап кылынат. Кыла турган ишке күтүлгөн жыйынтыктарына жараша убакыт сарптала турганын унутпаңыз. Бир жолу Германиядан келген ашпозчу менен таанышып калдым. Ал ашпозчу болгонго чейин 1 жыл бою жашылча жемиш тазалап иштеген. Жашылчаларды жытынан жана сапатынан айырмалаганды үйрөнгөндөн кийинки жылы жөнөкөй салаттарды жасап баштаган. Ошентип ар жыл сайын тажрыйбасын кеңейтип отуруп, 7 жылдан кийин гана негизги ашпозчу дипломуна ээ болгон. Европанын эң белгилүү ресторандарынын биринде иштегенден кийин дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнөн сунуш түшүп баштаган. Ал бул ийгиликке жетүү үчүн узак жылдар талап кылынган. Бардык эле ресторан кулинардык Швейцария мектебин бүтүргөн ашпозчуга ээ болууну каалайт. Бирок ага көпчүлүгүнүн шарты жок. Бул мектепти аяктаган ашпозчуларга көп төлөнөт жана пенсияга толук жетишкендик менен чыгышат. Белгилей кетчү нерсе, Беверли Хиллстен чыккан Вольфганг Пук сыяктуу атактуу ашпозчулар учурдагы абалына келүү үчүн өз тармагында узак жылдар тамак жасоодогу ар бир стадияны үйрөнүп, тажрыйба топтогон. Көптөгөн ишкерлер ишти жогорку жагынан баштоого болооруна ишенишет. Алар үчүн узак убакыт тажрыйба топтоого зериктирген иш, кылып жаткан ишти толук кандуу аткаруу ийгилик болоорун али түшүнүшө элек. Жетишкендикке болгон мамилеңиз. Сиз алектенип жаткан тармакта ийгиликке жеткен адамдар менен байланыш кармоо, алардан кеп кеңеш сурап кайрылуу туура багытта баратасызбы же жокпу аныктап турат. Сыйлоого татыктуу, ийгиликтүү адамдардан үлгү алыңыз. Алар кылган иштен сабак алып, аны өз тажрыйбаңызда кайталап көрүүгө аракет кылыңыз. Лидерди канчалык сыйлап, аны менен суктанса, ошончолук ага окшошуп баштайсыз.
өз тармагында ийгиликти багындырууга умтулбай, учурдагы орточо абалына ыраазы болгон адамдар көп. Алар мүмкүнчүлүктөрдү көрүшпөйт жана учурдагы абалын ишенимдүү болуп туруусу маанилүү. Мындан сырткары, орточо абалдагы адамдардын тобу ийгиликтүү лидерлерди сындап, кылган ишинен кемчилик таап, ушак жаратат. Бул сапат ийгиликке карама-каршы турат. Ийгиликтүү адамдарга көз арткандын ордуна аларды үлгү кылып, сабак алууга умтулуу керек. Алардын жеткен ийгилиги сиздин да ийгиликтин мүмкүнчүлүгү бар экендигинин далили. Башкалар жеткен нерсеге сиз да жете аласыз. Адам каалаган нерсесине жетүү мүмкүнчүлүгү бар. Ал табияттан берилет. Тынымсыз эмгектенүүнүн аркасында өзү каалагандай адам болууга жана жашоосун да өзү каалагандай кылып түзүүгө толук мүмкүн. Айрым адамдар башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк талантка жана жөндөмдүүлүккө ээ болушу мүмкүн. Алар маалыматты жана ар кандай көндүмдөрдү тез өздөштүрүп кете алат. Бирок бул талантсыз адамдар үчүн чектөө эмес. Аларга салыштырмалуу көбүрөөк убакыт талап кылынат, бирок ал жеткен ийгиликтерге жетүү мүмкүн. Күн сайын тынымсыз кайталанган иш эртеби кечпи жаңы адат же көндүм болуп калат. Алба университетинин футбол боюнча белгилүү машыктыруучусу Бир Брайнет мындай деп айткан: ийгилик жеңүүнү каалагандыктын жыйынтыгы эмес, себеби аны баары каалайт. Ийгилик жеңүү үчүн эмгек кылганга гана келет. Канчалык бийиктикке жете аларыңызды аныктаган жалгыз реалдуу критерий канчалык катуу каалап жатканыңызда. Эгер белгилүү бир деңгээлге жетүүнү чындап эле каалап жатсаңыз, ага жетүү үчүн эч ким эч нерсе тоскоолдук жаратпайт. Бардык өзгөчө жетишкендиктер кадимки эле жетишкендиктердин суммасы болгону көпчүлүгү аны байкабай, баалабай калат. Улуу жеңиштер узак убакытка созулган эмгек жана билимдин жыйынтыгы. Ошондуктан белгилүү бир максатка жетүү үчүн талыкпай эмгек кылып, билимди жана тажрыйбаны кеңейтүү зарыл. Мүмкүн ал үчүн бир канча ай, жылдар талап кылынышы мүмкүн, бирок жыйынтыгы сөзсүз сиз каалагандай болот. Лонгфелло: улуу адамдар бийиктик канатын бир жолу какканда эле жетип калган эмес, алар башкалар уктап жатканда да тырмышып чыгышкан. Башкалар сыналгын астында бош сөз менен убактысын коротуп жатканда, ийгиликтүү адамдар бийиктикте умтулуп жаткан болот. Даярдыктын эрежеси: жакшы жана туура багыттагы эрежелер начар көрсөткүчтөрдүн алдын алат. Белгилүү тармактагы даярдык кандай иштеп, кандай жетишкендиктерди багынтуу менен канча акча таба турганыңызды аныктайт. Келечектин кандай болоорун көргүңүз келсе, айланага караңыз. Себүү жана жыюу, себеп натыйжа, менталдык эквивалент мыйзамдары тышкы дүйнө менен ички дүйнөнүн чагылуусу экенин далилдеп турат. Сырткы дүйнөдөгү жетишкендиктер же жолсуздук ички даярдыктын белгиси. Эгер кайсы бир иштин жыйынтыгы купулга толбой жатса, өзү менен иштөө муктаждыгы келип чыгат. Курчап турган реалдуу жашоонун жакшы жакка өзгөрүүсүн кааласаңыз, алгач ички дүйнөнү өзгөртүү керек. Көндүмдөрдү өстүрүүнү негизги максат кылуу. Максат коюу жөнүндө айтылган бөлүмдө максаттын тез жана эффективдүү аткарылышы үчүн бир жылга карата 10 максат жазуу жана алардын ичинен эң башкы максатты аныктап алуу керектигин айтылган. Башкы максатты аныктап алгандан кийин ага жетүү үчүн кандай сапаттарга ээ болуу керек деген суроонун үстүнөн иштейбиз. Белгилүү бир максатка жетүү үчүн конкреттүү даярдык керек. Максатты ишке ашыруу үчүн кандай сапаттарды өстүрүү керек? Максаттын тизмесин түзгөндөй эле ага жетүү үчүн кандай сапаттарга, көндүмдөргө ээ болуу, үйрөнүшүү керектиги боюнча тизме түзүңүз. Баардык нерсеге аракет керек. Эч нерсе кылбай туруп сыйлык күтүүгө болбойт. Кайсы тармакта өзүңүздү өнүктүрүүнү каалап жатканыңызды аныктап алуу кажет. Себеби конкреттүү бир сапатты өнүктүрүү ийгиликке жетүүгө жардам берет. Бирок баштагандан кийин сөзсүз аягына чыкпаса, эч кандай жыйынтык болбойт. Кайсы тармак болбосун, ар бир кызматкердин милдеттүү түрдө аткара турган иши бар. Ошого жараша акча төлөнөт. Өз ишинин устаты болуу үчүн кыла турган милдеттерин так билип, белгилүү сапаттар менен көндүмдөргө ээ болуусу шарт. Бардык ийгиликтүү адамдар өз ишин мыкты өздөштүрүп, тармагына зарыл болгон бардык көндүмдөргө ээ болушкан. Ийгиликтин сыры аткарыла турган ишти жогорку деңгээлде аткаруу болуп саналат. Себеби ар бир кызматкер кылып жаткан ишинин жыйынтыгы үчүн жоопкерчиликтүү. Эгер ийгиликти багынта албаса, демек жетишээрлик эмгектенген эмес. Бир эле адамдын кылган иши көптөгөн кызматкерлердин иши менен тыгыз байланышта. Мисалы, сатуу тармагында менеджер болсоңуз, сиздин милдет кардар менен келишим түзүү. Келишим түзүүлөрү менен кабыл алуу бөлүмү, бухгалтерия, өндүрүү бөлүмү, жеткизүү кызматтары ишке киришет. Демек, ар бир адамдын кылган иши башкалардын да кыймыл аракетине таасир берет.
Ошондуктан ишкана сизден эмнени талап кылып, кандай жыйынтыктарды күтүп жаткандыгын аныктап алып, ага жетүү үчүн кандай көндүмдөрдү өздөштүрүү керектигин чечип алыңыз. Бул ишмердүүлүктүн сапатын жогорулатууга жардам берет. Кандай жыйынтыктар үчүн жооптуусуз? Сиз аткарып жаткан ишмердүүлүктүн негизги багыттарын аныктап, кандай жыйынтыктар үчүн көбүрөөк сыйлык аларыңызга анализ жасап көрүңүз. Кыла турган көп иштин ичинен конкреттүү кандай жыйынтыкты сизден күтүшөт? Жыйынтык алуунун негизги багытын аныктап алуу ишмердүүлүктүн мындан аркы өнүгүү жолун белгилөөгө жардам берет. Демек, башкалар тарабынан сыйлана турган иштердин үстүнөн эмгектенүү келип чыгат. Кесиптик ишмердүүлүктө ийгилик дал ушул учурда сиздин жетекчиге жана компанияга керек болгон ишти жогорку деңгээлде аткаруудан жаралат. Ал эми кызмат ордунан көтөрүлүү менен байланышкан баардык маселелер жогоруда аталган милдеттерди толук аткаруу же аткарылбагандыгынын белгиси. 5-7 негизги көндүмдөрдү белгилөө. Кандай гана жумуш болбосун, жыйынтык алуу үчүн негизги багыттар 5-7 багыттан ашпайт. Алар милдеттүү түрдө жасалышы керек болгон иштер. Мисалы, сиз сатуу тармагында иштесеңиз, негизги багытыңыз төмөндөгүдөй: потенциалдуу кардарды табуу, ишеничтүү мамиле түзүү, кардардын маселесин жана керектөөсүн аныктоо, товарды сунуштоо, түшүнбөстүктөрдү чечүү, сатууну ишке ашырып жаңы кардарлардан сунуш алуу. Ийгилик жогоруда аталган милдеттердин канчалык деңгээлде так аткарылып жаткандыгынан көз каранды. Эгер башкаруу тармагында иштесеңиз, жыйынтыкка жетүү үчүн негизги багыттарыңыз: пландоо, ишти уюштуруу, кардарлар менен иштөө, ыйгарым укуктарды жөнгө салуу, көзөмөл, кол алдындагы кызматкерлердин ишин баалоо жана иш жыйынтыгын түзүү. Иштин эффективдүүлүгү жогорудагы милдеттердин сапаттуу аткарылышынан көз каранды. Бир тапшырманы эле начар аткарылышы баардык иштин начарлашына алып келет. Андыктан ар бир милдетти так аткаруу керек. Ошондой эле мыкты ата-эне болууну кааласаңыз, аткара турган 5 негизги багыт: баарлашуу, кам көрүү, катышуу, сылык мамиле жана мактоо. Баардык иште ийгиликти камсыз кыла турган багыттарды табууга мүмкүнчүлүк бар. Эң негизги жөндөмдүүлүк катары ой жүгүртүүнү алууга болот. Келечек жашоону аныктоочу жыйынтыкка жетүү үчүн акылды колдонуу. Көпчүлүк адамдардын катасы кылып жаткан ишинин эффективдүү жыйынтыгы жөнүндө ойлонбойт. Томас Эдисон айткандай, жөнөкөй адам татаал ойлонуу ишинен качуу үчүн баардык чыгымдарга даяр. Ой жүгүртүүнү татаал бир процесс катары элестетип, акыл эс жагынан өзүнө күч келтирүүдөн качышат. Өз ишинде жетишүү үчүн кылып жаткан ар бир кыймылды сындап, анализ кылып, андан да жакшы кылууга мүмкүнчүлүктөрдү издеп туруу керек. Өйдөгө көтөрүлүүгө жардам берүүчү көндүмдөргө ээ болуу үчүн өзүн өзү өнүктүрүү менен алектенүү шарт. Кирешени аныктоо. Ишмердүүлүктөгү бир эле кемчилик баардык иштин жүрүшүн артка тартат. Ал ийгиликтин келишин жайлатып, кирешенин жогорулоосуна тоскоолдук жаратат. Айталы, сиз сатуу тармагында баардык ишти мыкты аткарасыз, бирок кардарды тартуу ишинен жөндөмдүүлүгүңүз жок. Бул кемчилик иштин жүрүшүнө жана кирешеге тез таасир тийгизет. Ошондой эле башкаруу ишинде баардык функцияларды так жана толук кандуу аткарып, бирок кадрларды тандоого жөндөмсүз болсоңуз, бул кемчилик баардык жакшы сапаттарды жууп кетет. Кемчилик адамды кармап турганда ийгиликке жетүү мүмкүн эмес. Ийгиликке жетүүгө тоскоолдук жараткан кемчиликтер кайдан пайда болот? Адам кызыкпаган тармакта же жөндөмү болбогон иштен болушунча алыс качат. Натыйжада ал алсыздыкты жараткан кемчилик болуп чыга келет. Ийгиликке жетүүнү кааласаңыз, дал ошол алсыз мүнөз менен иштешүүгө туура келет. Канчалык качпа, баары бир ал өмүр бою коштоп жүрөт. Андан кутулуунун бир гана жолу аны менен күрөшүп, алсыз эмес күчтүү тарапка өзгөртүү. Эгер ал кемчиликтер менен күрөшпөсө, кандай гана иш болбосун жеңилүү ызасын тартасыз. Анын себебин башка адамдардан, аткарып жаткан жумуштун сапатсыздыгынан эмес, өзүңүздөн издеңиз. Баардык нерсеге, жакшы ишке да, жаманга да адам өзү жоопкерчиликтүү. Алдыга жылуунун мыкты суроосу. Баардык иште ийгиликке жетүүнүн жолу өзүнө суроо берүү болуп саналат. Кайсы тармакта артыкчылыктарыңыз же кемчиликтериңиз бар? Кандай кыймыл-аракет астыга жылууга жардам берет? Кайсы сапатты өнүктүрүү керек? Бул сыяктуу суроолордун жообун билбесеңиз, башка адамдардан сурап көрүңүз. Курчап турган адамдарга кылып жаткан иштин артыкчылыктары же кемчиликтери өзүңүзгө караганда жакшы көрүнөт. Ошондой эле сиз байкабаган нерселерди байкашат. Эгер сиз сатуу тармагында иштесеңиз, жетекчиңизден алсыз тарабыңыз жана кемчиликтериңиз эмнеде экенин сураңыз. Жообун уккандан кийин андан кеңеш алыңыз.
Себеби кемчиликтерди айта алган адам аны кандай оңдоонун да жолун билет. Айрым учурда кичинекей өзгөрүү чоң ийгиликти камсыз кылат. Айтылган кемчиликтер менен сындоолорго актанып, өзүңүздү коргобостон туура кабыл алуу менен кеңешин аткарууга аракет кылуу керек. Сын айтылып турганы жакшы, аны угуп оңдоого аракет кылыңыз. Ошону менен бирге жаңы билим тажрыйба аласыз. Сындоого даяр болуңуз. Өзүн эч ким башкалар көргөндөй көрө албайт. Биздин кылып жаткан ишибиз же мамилебиз курчап турган адамдарга ачык айкын көрүнөт. Андыктан бирөө биздин катачылыгыбызды айтып жатканда аларды туура кабыл алууга даяр болуу керек. Көпчүлүк адамдар сынды кабыл алууга жөндөмсүз болушат. Качан алардын катачылыктарын айтып жатканда өзүн коргоого жана актанууга өтүшөт. Ал туура эмес. Эгер астыга жылууну каалап жатсаңыз, башкалардын сиздин ишиңиз жөнүндө оюн сурап көрүңүз. Алардын оюн уккандан кийин кайсыл жагын оңдоп түзөө же өзгөртүү киргизүү керектигин байкайсыз. Ийгиликке жетүүнү максат кылсаңыз, курунамызды унутуп баардык тараптан өнүгүүнү улантуу керек. Балким өзүңүз байкабаган кемчиликтер тоскоолдук жаратып жатат. Аны жаныңыздагы адам көрүшү мүмкүн. Ошондуктан ар дайым айланадагы адамдардын сын пикирин угуп туруу маанилүү. Жетекчиден кеңеш жана жардам сурап туруңуз. Жумушта сиз тоскоолдук жаратып жаткан бардык кемчиликтерди же алсыз тараптардын тизмесин түзүп, жетекчиңизге көрсөтүп, андан кеп кеңеш сурап кайрылып көрүү эффективдүү чечимдердин бири. Ал сизден талап кылган милдеттерди жакшы билгендиктен ар дайым туура чечимдерди айта алат. Күн сайын ал кемчиликтердин үстүнөн иштөө менен алек болуңуз. Бул эң эффективдүү ыкма. Анын жардамы менен өзүңүздү ар тараптан өнүктүрүп, алсыз тараптарды жеңе аласыз. Ал эми жетекчи болсоңуз, андан да көп өзүн тарбиялоо менен алек болушуңуз керек. Себеби ишкананын ишин жүргүзүүдө кызматкерлерден талап кылынган сапаттар жоопкерчиликтин өзүндө болуусу шарт. Ошондо гана мыкты жетекчи болуу менен бирге укмуштуудай ийгиликтерди багынта аласыз. Акырындык менен жакшыруунун принциби. 20-кылымдын 50-60 жылдарында Япония өлкөсүнүн экономикасын кайдзен принциби аркылуу жогорку деңгээлде жакшырта алган. Кайдзен сөзү япон тилинен тынымсыз жакшыруу деп которулат. Бул принциптин негизинде күн сайын кандай гана иш болбосун, кичинекей болсо да ишти жакшырта турган ресурстарды табуу болуп саналат. Ар бир кызматкер кандай гана кызмат аткарылбасын, ишти жакшыртуу үчүн мүмкүн болгон бардык шарттар менен ресурстарды издөө милдеттүү. Тынымсыз изденүү жана эмгек акырындык менен укмуштуудай жетишкендикти камсыз кылат. Бала кезимде өзүмдү баалоо төмөн болчу. Мен эч качан башкалар жеткен ийгиликтерге жете албайм деп ишенчүмүн. Ийгиликтүү адамдарды карап алар менен суктанчумун. Бирок эч качан ошолордун бири болоорумду кыялданган да эмесмин. Өзүмдү ар дайым жетишээрлик, акылдуу жана жөндөмдүү деп эсептей алган эмесмин. Башкаларда болгон жөндөмдүүлүк жана мүмкүнчүлүктөр менде жоктой сезилген. Күндөрдүн биринде баардык адамда потенциал болоорун жана жашоодогу жакшы же жагымсыз окуяларга адам өзү жоопкерчиликтүү экендигин түшүнгөндө жашоом толугу менен өзгөргөн. Эң төмөнкү тепкичтен дароо эле анын эң башына чыгуу мүмкүн эмес. Тепкичтин башына жетүү үчүн тынымсыз эмгек, аракет менен коштогон узак жылдар керек. Күн сайын жок дегенде бир пайдалуу иш, билим акырындык менен чогулуп отуруп, сиз кыялдангандан да укмуштуудай жыйынтык берет. Баары төмөндөн баштайт. Бийиктикке, ийгиликке чөмүлүп отурган ар бир адам ал жакка асмандан түшүп калган эмес. Ушул абалына жеткенге чейин ал көпчүлүк адам отурган жерде эле болот. Бирок өз потенциалын ачуу менен тынымсыз эмгектин натыйжасында төмөнкү тепкичтен көтөрүлө алышкан. Максаттарды ишке ашырууда эч ким жана эч нерсе тоскоолдук эмес. Баарына адамдын өзү себепкер. Каалоо болсо бардык кыйынчылыктарды жеңүүгө болот. Аракет кылсаң берекет деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Бардык нерсеге аракеттин натыйжасында жетүүгө толук мүмкүн. Кайдан келгениңиз мааниге эмес, маанилүүсү кайда бара жаткандыгыңыз. Бир гана чектөө, бул сиздин негативдүү элестетүүлөр. Каалоо менен эмгектин аркасында зарыл болгон бардык нерсени үйрөнүүгө эч нерсе чек койбойт. Күн сайын мыкты болуңуз. 1910 жылы швейцариялык доктор Эмил Кое Женевадагы клиникасында бейтаптарды айыктырууда укмуштуудай жыйынтыктарга жеткен. Анын сыры күн сайын бейтаптар күн сайын өзүмдү жакшы сезип жатам деген ырастоону кайталап турушкан. Оорунун кандай түрү болбосун, бул ырастоонун жардамы менен жеңилденүү жана акырындык менен сакайып башташкан. Бул ыкманы өздөштүрүү үчүн дүйнөнүн бардык бөлүктөрүнөн укмуштуулар жана докторлор келип башташкан. Бул принципти бир гана оорулар эмес,
бардык адамдар колдонсо болот. Ар күнү ишиңизди жакшырта турган жаңы идеяларды таап, ар күнү жаңы бир нерсе өздөштүрүү аркылуу акырындык менен ийгиликке жакындайсыз. Позитивдүү маанай жана позитивдүү ыраазоолор бул учурда эң мыкты жардамчы. Күн сайын өндүрүмдүүлүктү жогорулатыңыз. Күн сайын ишти тез, эффективдүү жана жогорку деңгээлде аткарууга жардам берүүчү бир идея жаратып туруңуз. Эгер күн сайын бирден идея жаратып, аны ишке ашырып туруу бир жыл ичинде өз жыйынтыгын сиз күткөндөн да ашыгы менен берет. Кичинекей жана чоң мааниге ээ эмес идеяда жашоону өзгөртүүгө жөндөмдүү. Көп акча тапкан ийгиликтүү адамдарды бай деп айтууга караганда, өндүрүмдүү адам деп айткан туура болор эле. Себеби алар бай болгондугу үчүн акча төлөнбөйт, өндүрүмдүүлүгү үчүн төлөнөт. Башкаларга караганда натыйжалуу иштегендиги үчүн көп акча табышат. Качан гана өз ишиңизде мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөтүп, ашыгы менен эмгектенип баштаганда ошого жараша көп акча таап баштайсыз. Өз ишинин адиси болгон адамга ар дайым жакшы сыйлоо күтүп турат. Ийгилик чечкиндүүлүк менен аракеттин жыйынтыгы, анын жолдуулук менен эч тиешеси жок. Көп акча табуу ийгиликтердин кепилдиги. Көп акча табуунун эң мыкты жолу жасап жаткан жумушту жогорку деңгээлде аткаруу. Өз ишин мыкты аткарган адамга ар дайым көп акча төлөп берүүгө даяр. Кылып жаткан ишиңизди баалап, ошого жараша төлөп берүүгө даяр болгон ишканаларда гана иштөө керек. Эмгек эч качан көз жаздымда калбайт, ал ар дайым бааланат. Мыкты адистерге баардык жерде муктаж, ошондуктан өз ишиңизди жогорку деңгээлде өздөштүрүңүз. Сизди да ири ишканаларга көп акча төлөнүүчү жумуш ордуна чакыруулар күтүп турат. Канча жумушка чакырууларды алып турасыз? Семинардын катышуучуларынан акыркы бир ай ичинде канча адамга жаңы жумуш ордуна чакыруу келгенин сураганымда 10-15% эле адам кол көтөрөт. Бул эң төмөнкү көрсөткүч. Мыкты адистерге ар дайым түрдүү ишканалардан сунуш түшүп турат. Себеби баардык ишкана өз ишин мыкты билген, аракетчил адистерге муктаж. Алардын ишканасында иштөөсү үчүн каалаган сумманы төлөп берүүгө даяр. Жылына $25,000 киреше тапкан кызматкер менен $250,000 тапкан кызматкердин ортосундагы айырма 10 эсе акылда же жөндөмдүүлүктө эмес, анын ишмердүүлүгүнүн багыттарында. Чечим кабыл алуу. Чечкиндүүлүк ийгиликтин дагы бир фактору. Бат жана бекем чечимдерди кабыл алуу жөндөмдүүлүгү жашоону өзгөртө алат. Ийгиликтүү адамдардын сыры туура чечим кабыл алгандыгында, ийгиликсиз адамдардын бир кемчилиги чечкинсиздигинде. Көп акча тапкан жумушта иштөөнү каалайсызбы? Же аз акча тапкан жердеби? Бул суроону семинарга келген адамдарга да берем. Алар алгач эмне деп жооп беришти билбей ойлонуп калышат. Суроомду бий күн менен кайталаганда, албетте көп акча тапкан жумушту иштөөнү кааларын айтышат. Бул суроого жооп берүү менен ийгиликтүү адам менен ийгиликсиз адам ортосундагы айырманы билип, көп акча тапкан ийгиликтүү адамдардын катарына кошулууну чечкенин айтам. Көпчүлүк адамдар мындай чечим кабыл алышпайт да, жашоосун жакшы жакка өзгөрбөй жатканына наразы болушат. Качан гана ийгиликтүү адам болууга чечим чыгарганга чейин алардын жашоосунда эч жылыш болбойт. Келечек жашоого олуттуу караңыз. Кайсы бир тармакта ийгиликтүү болуу үчүн келечек жашоого олуттуу кароо керек. Көпчүлүк адамдар жашоодо белгилүү максаты жок жүрүп, жашоосу жакшы жакка өзгөрүүсүн күтөт. Башта айткандай эле, жашоо өзгөрүү үчүн аны өзгөртүүгө чечим кабыл алып, анын үстүндө узак убакыт бою иштеш керек. Бүгүнкү күнгө чейин миңдеген адамдар менен иштедим. Алардын көбү ийгиликке жетүүдөн мурун чечим кабыл алышкан. Белгилүү максатка жетүүгө, көп акча табууга чечим чыгаргандан кийин магнит сыяктуу баардык мүмкүнчүлүктөр өзү эле сиз тарапка тартылып турат. Максатты ишке ашырууга жардамчы болгон адамдар, окуялар, кырдаалдар, ой жана идеяны тартып баштайсыз. Жакшы көргөн иш менен алектенүү. Келечекке жана учурга таасир берген факторлордун бири сүйүүнүн күчү. Сүйүүнүн мыйзамына ылайык учурда жасап жаткан баардык иш сүйүүнүн болгондугу үчүн же анын жоктугу үчүн болот. Сүйүп, чын дилден аткарылган жумуштан гана ийгиликтин жана бакыттын даамын татууга болот. Жакпаган иш менен көпкө алектенүү мүмкүн эмес. Же ортосуна келгенде таштайсыз, же таптакыр баштабайсыз. Эгер эртең $1,000,000 ээ болуп калсаңыз, эмне менен алектенет элеңиз? Башкача айтканда, акча, убакыттан чектөө болбой, тандоодо эркин болгонуңузда эмне менен алектенет элеңиз? Бүгүнкү күндөгү эң ийгиликтүү адамдар учурдагы абалына жетүү үчүн өзү сүйгөн иши менен чын дил менен алектенген. Сүйүктүү иш менен алектенүү дүйнөнү өзгөртүүгө жөндөмдүү.
коомго жана өзүңүзгө пайдалуу болгон, сизге жаккан иш менен алектенип жатканыңызды сезгенде гана ийгиликтүү жана бактылуу болууга мүмкүн. Коомчулукка пайдалуу болгон иш менен алектенүү бир гана ырахат тартуулабастан көп төлөп берүүчү жумуштун ордун камсыз кылат. Өз жашооңуз аркылуу дүйнөнү жакшы жакка өзгөртүңүз. Эмнени өзгөртүүнү каалайсыз? Кимге кандай пайда алып келүүнү жана аны кантип ишке ашырууну каалайсыз? Кайсы иш өзгөчө рахаттанууну жана сыймыктанууну тартуулайт? Өткөндө болгон кайсы жетишкендиктен өзүңүз менен сыймыктанууну жана маанилүү экендигиңизди сезесиз? Кайсы ишти жасаган көбүрөөк жагат? Жашоо бул көңүл бурууну үйрөнүү. Кайсы нерсеге көңүл бурсаңыз, жашоодо ошол жакка ооп турат. Жашоону ийгиликке жетүү үчүн тууралоодогу маанилүү жолу мурда жеткен ийгиликтерге кантип жеттиңиз эле? Кандай жолду, ыкманы колдонгонсуз? Кайсы тармакта өзүңүздү мыкты көрсөтө аласыз? Башкаларга салыштырмалуу кайсы предметтерде өзүңүздү көрсөтө аласыз? Бул суроолор менен эсептешкенден кийин бир чечимге келе аласыз. Азыркы учурда аткарып жаткан жумуштун кайсы бөлүгү сизге жагымдуу? Кайсы жумушту мыкты аткара аласыз? Кайсыл тармакта көп салым кошууга мүмкүнчүлүгүңүз бар? Күн сайын кандайдыр бир иш менен алектенүү керек болсо, кайсы ишти тандайт элеңиз? Өздүк карьераны иштеп чыгуу. Бүгүнкү күндө бизнесте жана экономикада өзгөрүүлөр укмуштуудай ылдамдыкта болуп жатат. Өмүрүңүздө бир канча жумуш ордун жана бир канча кесип алмаштыруу ыктымалдуулугу жогору. Ар бир 2 жыл сайын бир жумуштан экинчи жумушка, бир ишканадан экинчи ишканага которулуп туруу толук мүмкүн болуп калды. Учурдагы билимиңиз жана тажрыйбаңыз убакыттын өтүшү менен эскирет. Жумуш ордун камсыз кылуу үчүн ар дайым жаңы билимдерди өздөштүрүп туруу керек. Кийинки жумуш ордум кандай болушу ыктымал деген суроону өзүңүзгө берип көрүңүз. 1-2 жылдан кийин кандай тармакта иштешиңиз мүмкүн? Өзгөрүүнүн ылдамдыгына жараша жумуш ордуна талаптар жогорулайт. Баарына даяр болуп, кайсы тармакта иштөөгө жөндөмдүүлүгүңүз бар, анализ кылып көрүңүз. Кийинки кесибим кандай болот деген суроонун үстүндө да ойлонуп көрүү ашыкча болбойт. Кийинки жылдары жакшы жумуш орду менен камсыз болуп, жакшы акча таап туруу үчүн ишмердүүлүгүңүздү кескин түрдө өзгөртүүгө туура келет. Акыркы суроо болсо, келечекте жашоонун жогорку деңгээлин сактап калуу үчүн кандай иш аракетте өнүгүшүм керек? Келечек аны пландабаган адамда жок. Келечекти айтып берүүнүн эң жакшы жолу аны өз алдыңча куруу болуп саналат. Кандайдыр бир убакта кесипти жана жумуш ордун алмаштырууга туура келип калса, кайсы тармакта иштей тургандыгыңызды азыртан аныктап алуу керек. Учуру келгенде жаңы тармакты тандоого чечим чыгаруу жана ага көнүү кыйынга турат. Кесип тандап жатканда эмне менен алектенген жагарын аныктап алып, ага жараша план түзүп, акырындык менен ошол тармакта машыгууларды башташыңыз керек. Ар бир адам өзүнө өзү аракет кылбаса, ал үчүн эч ким жасап бербей тургандыгын унутпоо керек. Устат болуу сиз ойлогондон да жеңил. Айрым адамдар тандап алган тармакта устат болуу үчүн узак убакыт эмгектенүүгө туура келет деген ойдо эрте эле кол шилтеп коюшат. Алар үчүн өтө эле кыйынга турчудай сезилгендиктен баштоого да кадам жасашпайт. Бирок ага жетүү көп учурда бир канча жума же айды гана талап кылат. Бир жолу чыгынып аракет кылып койсоңуз, ал өмүр бою сизде калат жана аны каалаган учурда колдоно аласыз. Бир канча жума болбосо, ай кылышыңыз мүмкүн, бирок анын жыйынтыктары менен өмүр бою рахат алып жашайсыз. Адам өзү жакшы жакка өзгөргөндө жашоосу да жакшы тарапка оойт. Сырткы дүйнөнү өзгөртүү үчүн алгач ички дүйнөнү өзгөртүү зарыл. Мисалы, көп сатууну кааласаңыз, мыкты сатуучу болуңуз. Эгер кол алдыңыздагы кызматкерлер өндүрүмдүү болуусун кааласаңыз, мыкты жетекчи болуңуз. Ошондой эле балдарыңыз таалим тарбиялуу болуусун кааласаңыз, мыкты ата-эне болуңуз. Өзүңүз ар дайым өнүктүрүү процессинде болгон адам жашоонун бардык тармагын жакшы жакка өзгөртүүгө жөндөмдүү. Максат коюп, план түзүп, ишке киришүү. Өздөштүрүшүңүз керек болгон көндүмдөрдүн аныктап алгандан кийин, ага кантип жетүү керектиги тууралуу план түзүңүз. Канча убакыт талап кылынбасын, пландын үстүнөн иштөөнү улантыңыз. Рим бир күндө курулган эмес дегендей, чыдамкай болуңуз. Маанилүү көндүмдөрдү өздөштүрүүгө убакыт талап кылынат. Чыдамкайлык менен эмгек кылуунун аркасында мыкты адис боло аласыз. Материалдык сыйлык жана коомчулуктун урмат сыйына арзууга мүмкүнчүлүк ачылат. Айрымдары ийгиликтүү аткарып жаткан ишмердүүлүктү тандап, канааттанган иш менен алектенип жатканыңызды жолдуулук деп айтышы мүмкүн. Бирок анын жолдуулук менен эч тиешеси жок экенин билесиз. Практикалык көнүгүүлөр. Азыр эмне кылууга болот? Биринчи, тандап алган тармакта ийгиликке жетүү үчүн зарыл болгон көндүмдөрдү аныктап алуу. Алардын ичинен эң маанилүүсүн тандап алып, ага жетүүнүн планын түзүү. Экинчи, компанияга жана жетекчиге
кандай пайда алып келе аларыңызды аныктап алып, анын үстүндө иштөө. Үчүнчү, уюмдун ичиндеги жана сыртындагы колдонуучуларды аныктап, аларга канткенде максималдуу пайда алып келе аласыз, аныктаңыз. Төртүнчү, өз тармагыңыздагы мыкты адистердин катарына кошулууга чечим чыгарып, мыкты көрсөткүчтөргө кантип жетүүгө болот, план түзүү. Бешинчи, келечекте да лидер болуп калуу үчүн кайсы көндүмдөрдү өздөштүрүүңүз керек, аныктап, аны аткарууга киришиңиз. Алтынчы, ички дүйнөгө баш багып, эмне менен алектенүү жагарын аныктаңыз. Жетинчи, жетекчиңизден кайсы тараптарыңызды оңдоп же өстүрүү керек, кеп кеңеш сурап кайрылып туруңуз. Анын сынын туура кабыл алып, кеңешин колдонуңуз.